жаш эле шайыр шатканган. Борбор каладагы Үмүт үйү социалдык мекемесинде майрамдык иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Өзгөчө Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү чоң салтанат менен белгиленет. Бүгүнкү күнү биздин мекемеде 215 киши жашап атат. Анын ичинде майыптар да бар, анын ичинде карлар бар, жаш балдар бар, майыптар. Негизи карлар үчүн түзүлгөн мекемеде. Анан бүгүнкү иш-чарага бизге ушу спонсорлор келип, биздин ушу майрамды колдоп, белектерди алып келди да, майрамдын бүт программасын бүт өзүбүз түзөбүз. Жылда өзүбүз майрамга, ушу бүгүнкү сынакка жашоочулар, биздин ата-апалар жана биздин жалпы жамаат катышып эметип атат. Бүгүнкү эми жылда башкача өткөрдүк эле. Бүгүнкү эгемендүүлүк майрамын биз Кыргызстандын 7 дубанына арналган. Жайгышы бийлеп сайран кырып, толкундар жетти ойногон. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн белгилөө үчүн социалдык мекеменин кызматкерлери жашоочулар менен бирдикте майрамдык маанай жаратышты. Мекеменин ичи кооздолгон, шаңдоорлар жаңырып, дасторконго таттуулар менен улуттук тамак аштын түрү коюлган. Бардык мүмкүнчүлүктөрүн, аракеттерин жетекчилик баш болуп, колдорунан келишинче бизди бир үшөөсүн деп бир канаты менен жаап, ачык болбосун деп бир канаты менен жаап калкалап келатышат. Жалпы жамааттын ой тилеги, кылган аракеттери ар дайым жогорку деңгээлде десем, эч качан жаңылбайм. Майрам эң сонун болот атайлана. Жалаң ар кайсы Кыргызстандагы облустардын баарысынан представительдер баары келип, баары өзүнүн жерин мактап, жакшынакай сөзүн айтып, ырдап, чордоп майрамдап атабыз. Концерттик программаны жашоочулар даярдаган. Ал эми майрам менен коттуктап келген конокторго өз колдорунан жасалган даамдан ооз тийгизишти. Амантур Төрөбаев, Үсөн Гүлбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.